Ноокат районунун Көкжай айыл өкмөтүндө жылына 3 миллион даана кыш чыгарган завод ишке кирди. Күнүнө 20 000 кыш чыгарган заводдо учурда 45 кызматкер жумуш орундары менен камсыз болушту. Мирлан Сейдалиев кыш завод ачылгандан бери иштейт. Печкеден бышып чыккан кышты жүк ташуучу унааларга жүктөп берет. Жаштардын көпчүлүгү сыртка кетип жатканда Мирлан сыяктуу кара күч жумушуна тың жаштар ушул жерде иштеп калууну туура көрүшкөн. Адал эмгек эми башка иштен караганда чем жакшыраак. Урлук эмеден караганда кыйынсаңыз да айлык 30 000 чат, 30-35 000. Өзүмө жетет кеңир эле үйдөлөргө салып турам кичине. Тамак аш жакшы, 4 мал тамак берилет, душтуу бар, барлык шарт бар. Таштандыга толгон жерди тазалап, кам жана бышык кыш чыгарабыз деген жеке ишкерлер бул аймакты иретке келтирүүдөн иш башташкан. 3 жыл мурун лицензия алып документ иштери менен алек болушту. Айыл өкмөт тарабынан 5 гектар жер аянты бөлүнүп берилип, былтыркы жылдан тарта кыш завод ишин баштады. Бул жерге затрат кылганым бир 7,5-8 миллион кыргыз сом менен акча затрат болду. Эми буюрса иш башталды. Bir жылына мамлекетке bir 500-600 миңдей налогтун түрлөрү менен камсыз болот. Соцфондко 180 000, 200 000 тегерегинде соцфонд төлөнөт. 25 000ден ашуун калкы бар Көкжай айыл өкмөтүндө өндүрүш ишканаларына колдоо көрсөтүү колго алынган. Учурда 200дөн ашуун жаңы жумуш орундары пайда болду. Эми биз Көкжай айыл өкмөтү биз немеде турабыз, дотацияда турабыз. Кудай буйрса мана биз 30 миллион менен быйылкы жылы 22-жылга карата 30 000 менен бюджет бекиткенбиз. Мына кийинки жылы Кудай кааласа биз дагы азыр бизде план турат, кирпич завод ачкангачы. Биз азыр күндө семен завод ачканга. Ошо семен завод ачып алсак, биз быйылкы жылы Кудай буйрса дотациядан чыгабыз деп турабыз азыр күндө. Ош облусунун жеңил жана оор өнөр жай тармагын алдыга жылдыруу үчүн көптөгөн жумуштарды алып баруудабыз деген жергиликтүү бийлик жеңил жана өнөр жай ишканасын ачам деген инвесторлорго шарттарды түзүп колдоо көрсөтөбүз деген убадаларын беришүүдө. Буларга келип азыр биз шарт түзүү берүү боюнча, эгерде буларга жер керек болсо биз жер бөлүп бергенге жардам беребиз, шарт түзүү беребиз. Электр энергиясы болсо аны тартканга, же болсо суу, же жол болобу, ушуларга бардыгы шарт түзүү берип атабыз. Чындыгын айтканда андан тышкары мына Арис тарабынан бир проект бар. Ушул дагы аз бүгүнкү күндө ушул ишкерлерге жакшы бир өздөрүнүн сунуштары бар да. Эгерде бир ишкерлер кайсы жерге бир ишкана кура турган болсо, алар сөз түрдө өздөрүнүн грант эсебинде ошол электр энергияны тартып берет, суу тартып берет, же болсо жол тартып бергенге ушундай жакшы көмөктөгөн жакшы проектлери да бар бүгүнкү күндө ишкерлерди колдоо иретинде. Учурда жаңы гана иштеп жаткан ишканаларды колдоо иретинде айрым жеңилдиктерди киргизүү менен алардын ишине колдоо көрсөтүү тапшырмалары берилди. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.